Асманда Кудай Ата, рахмат бүгүнкү күнүңүздү берип жатканыңыз үчүн. Рахмат Кудайым Ата, өзүңүздүн ыйыкканыңызды төгүп, бизди куткарып алып, түбөлүк балдарыңыз кылып алып, Бишкек жыйынындагы түбөлүк бир туугандардын арасына кошуп койгонуңуз үчүн. Кудайым Атаке, биз куткарылгандан кийин бул жашоодо кандай максат менен жашап жатканыбызды унутуп калбастан, ар дайым сиз тапшырып кеткен иште ишенимдүү болуп, бардык күч аракеттерибизди жумшап, кубаныч жана сүйүү жүрөк менен сиз келгенге чейин аткарууга жардам бере көрүңүз. Кудайым Ата, биз сиздин балдарыңыз катары бул дүйнөдө жарыктын жана туздун ролун аткарып жашагыдай кылып жардам бере көрүңүз. Биздин жашообуздагы туура эмес нерселерди өзүңүз сөзүңүз аркылуу ашкерелеп, тазалап, туура жолго багыттай көрүңүз. Биз чалынып калсак кайра туруп, сизге таянып, алдыга басууга жардам бере көрүңүз. Шайтандан келген чабуулдардан, азгырыктардан өзүңүз коргоп, биз жыйындын ичинде болуп, ар дайым сизге таянып, сиздин убада кылган сөздөрүңүзгө ишенип, сиз келгенге чейин татыктуу жашоо менен жашагыдай кылып, бизди ыйык рухуңуз менен өзүңүз жетектей көрүңүз. Кудайым Атаке, Кыргызстанда орноткон бардык жыйындарда өзүңүз жетектеп, ар бир жыйындагы бир туугандарыбызды ишенимде бекемдеп, ишенимде өстүрүп, бардыгыбызды бир жүрөккө, бир ойго, бир тилекке багыттап, сиз тапшырып кеткен ишти бир жүрөктө рухтун биримдигин сактап аткарууга жардам бере көрүңүз. Кудайым Атаке, ошондой эле бүгүн дагы биз менен чогуу боло албай калган туугандар болгон болсо, алар каякта жүрбөсүн, алардын ойлорун, жүрөктөрүн бул дүйнөдөн сактай көрүңүз. Шайтандын азгырыктарынан сактап, алардын жүрөгүндө ар дайым бир туугандар менен биргеликте сөз үйрөнүп, сизди даңктап, баарлашууда бирге болууга умтулган жүрөк бере көрүңүз. Кудайым Атаке, биз сиздин иштериңизди аткарып жатканда биздин ден соолуктарыбызды сактай көрүңүз. Ошондой эле биздин арабызда ишенимдери тактала электер болгон болсо, Кудайым Ата, ар бир адам өзүнүн ишенимине кайдыгер карабастан, чындап, чын жүрөктөн так ишенимге болууга умтулган жүрөк бере көрүңүз. Кудайым Атаке, биз сиз белгилеп койгон замандын акырында жашап жаткандыктан, биз бардыгыбыз бул дүйнөдө кандай кезигип жаткан болсок, бардыгыбыз тең сиздин бейишиңизде чогуу жолугала тургандай кылып жардам бере көрүңүз. Кудайым Ата, бүгүн дагы сизди сүйгөн, сөзүңүздү сүйгөн бир туугандар менен чогулуп, сиздин сөзүңүздү үйрөнгөнү жатабыз. Сиздин сөзүңүздү жеткирип жаткан менин алсыз оздорумду өзүңүздүн ыйык рухуңуз менен жетектеп беришиңизди суранам. Ошондой эле алдыда Кара Балта жыйынында боло турчу жайкы конференцияга дагы бардык бир туугандарыбыз менен жалкоо болбостон биргеликте көп адамдарга, жакын адамдарыбызга, туугандарыбызга жакшы кабар сөзүңүздү жеткирип, ошол конференцияга көп адамдар катышып куткарылууга ээ болуп калышы үчүн биз бардыгыбыз эмгек жумшашыбызга, аракет кылышыбызга жардам бере көрүңүз. Бүгүнкү күндүн убакыт сааттарын бардыгын өзүңүздүн колуңузга тапшырабыз. Бизди сүйүп куткарып алган биздин сүйүктүү Иса Машаягыбыздын атынан сыйынабыз. Аминь. Экинчи Петир 1-бөлүм 3-аяттан 7-аятка чейин чогуу окуйбуз. Экинчи Петир 1-бөлүм 3-аяттан 7-аятка чейин чогуу окуйбуз. Бизди чакырып алган даңктуу, жеткилең Кудайдын кудайлык күчү бизге жашоо, такыба жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баарын берген. Буга биз аны таанып билүү аркылуу ээ болдук. Силер бул дүйнөдө үстөмдүк кылган жаман кумарлардан алыстап, Кудайдыкындай табиятка ээ болушуңар үчүн
анын даңкы жана жеткилеңдиги аркылуу бизге кымбат баалуу жана улуу убадалар берилген. Ошондуктан силер да бүт аракетиңерди жумшап, ишенимиңерде жакшылык кылуучулукту, жакшылык кылууда эстүүлүктү өзүн өзү токтото билүүнү, өзүн өзү токтото билүүдө чыдамкайлыкты, чыдамкайлыкта такыбаалыкты, такыбаалыкта бир туугандык сүйүүнү, бир туугандык сүйүүдө баардык адамдарга болгон сүйүүнү көрсөткүлө. Бүгүнкү сөздүн темасы жакшылык кылуучу деп аталат. Эгерде адам чындап куткарылган болсо, ал жашоосунда жакшылык кылып жашашы керек болот. Жакшылык кылуучу деген сөздүн маанисин бүгүн тереңирээк изилдеп көрөлү деп жатабыз. Бирок Кудайдын алдында жакшылык кылып жашаш үчүн эң биринчиден бизге эмне керектелик? Эң биринчиден Кудайдын сөзү керектелет. Туурабы? Насаатчы 4-бөлүм 17-аятты ачсак. Насаатчы 4-бөлүм 17-аятта чогуу окуйбуз. Кудайдын үйүнө баратканыңда бутуңду байка, баарынан да укканга даяр бол. Ушуга чейин окуйбуз. Биз жыйынга келатканда баарынан мурда Кудайдын сөзүн укканга даяр болушубуз керек экен. Биз качан Кудайдын сөзүн укканга даяр жүрөк менен келгенде, качан баардык күч аракетибизди жумшап Кудайдын сөзүн түшүнүүгө аракет кылганыбызда, биз чындап жакшылык кылуу жашоосу менен жашай алат экенбиз. Ошондуктан эгерде куткарылган адам Кудайды даңктап, жакшы иштерди жасап жашагысы келген болсо, ал эң биринчиден Кудайдын үйүнө келатканда Кудайдын сөзүн угууга жана түшүнүүгө даяр болушу керек экен. Ошондуктан көп учурда бул жерде турганда баардыгы көрүнүп турат да жакшы. Анан көбү уйку сурап отурган болот, кээ бирөө жакшылап даярданып алып уктаганга даяр болуп келет. Ошондуктан эң биринчиден биз эгерде Кудайды даңктап жашагыбыз келсе, анда Кудайдын сөзүн угууга даяр жүрөк менен келишибиз керек экен. Ошондо гана биз Кудайды даңктап жашай алат экенбиз. Кээ бирөөлөр уктабастан телефондорун чукулап отурган болот, көп нерсеге алаксып отурган болот. Денеси менен биякта отурса дагы жүрөгү менен, ойлору менен башка жерде отурган болот. Ошондуктан биз чындап Кудайдын сөзүн угууга жана түшүнүүгө бүт күч аракетибизди жумшашыбыз керек экен. Ошондо гана биз чындап Кудайга жаккан жашоо менен жашай алат экенбиз. Ошондуктан бүгүнкү сөздүн темасы жакшылык кылуучу деп аталат. Кудай белгилеп койгон ыкма аркылуу жакшы кабарга ишенип куткарылууга ээ болгон адамга таң калыштуу жаңы жашоо берилет экен. Туурабы? Же андай эмеспи? Сиздер жаңы жашоого ээ болдуңуздар беле? Ишеним пайда болгон болсо, анда мындай адамда чындап жаңы жашоо пайда болгон болот. Туурабы? Күтүүсүздөн көптөгөн иштер пайда болот экен. Эмнеге дегенде, куткарылгандан кийин көп нерсенин үстүндө эмгектенишим керек экенин түшүнөт экенбиз. Туурабы? Анткени куткарылганга чейинки жана куткарылгандан кийинки жашообуз асман менен жердей айырмаланып калат экенин түшүнөт экенбиз. Туурабы? Ошондуктан биринчиден Кудайдын сөзү боюнча жеке өзүмдө көп нерсени оңдошум керек экенин түшүнөт экенбиз.
Экинчиден, менин ишеним жашоом иш жүзүндө аткарылышы үчүн мен көп эмгек жумшашым керек экенин түшүнөт экенбиз. Ошондуктан куткарылгандан кийинки менин ишеним жашоом иш жүзүндө көп жемиш алып келиши үчүн мен көп эмгек жумшашым керек болот экен. Эгерде куткарылдым деген адам ишеним жашоосунда эмгек жумшабаса, анда анын жашоосу өзгөрбөйт экен дагы, жана Кудайга жаккан жемиштерди алып келе албайт экен. Бирок Кудайга жаккан жемиштерди алып келиш үчүн эң биринчиден бизде туура ишеним болуш керек экен. Туура ишеним бул албетте Кудай белгилеп койгон ыкма аркылуу жогорудан төрөлүү болуп саналат. Ошондуктан Кудай белгилеп койгон ыкма аркылуу чындап куткарылууга ээ болгон адам гана Кудайга жаккан жакшы жемиштерди алып келе алат экен. Эгерде биз окуп кеткен аяттардын арасынан 5-аяттан баштап карай турган болсок, дагы бир жолу окуп көрсөк, 2 Петир 1-бөлүм 5-аяттан 7-аятка чейин. Ошондуктан силер да бүт аракетиңерди жумшап, ишенимиңерде жакшылык кылуучулукту, жакшылык кылууда эстүүлүктү, өзүн өзү токтото билүүнү, өзүн өзү токтото билүүдө чыдамкайлыкты, чыдамкайлыкта такыбаалыкты, такыбаалыкта бир туугандык сүйүүнү, бир туугандык сүйүүдө баардык адамдарга болгон сүйүүнү көрсөткүлө. Бүт аракетиңерди жумшап, ишенимиңерде жакшылык кылуучулукту көрсөткүлө деген сөздүн мааниси: эгерде силер чындап куткарылган болсоңор, анда бүт күч аракетиңерди жумшап, ишенимиңерге ылайык жемиштерди көрсөткүлө деген сөз. Ошондуктан Кудай менен бир жолдо басып жана ага жаккан жемиштерди алып келиши үчүн эң биринчиден биз ишенимибизди такташыбыз керек болот экен. Эмнеге дегенде, куткарылбаган адам деле Кудайга жаккан жемиш алып келип жатам деп ойлошу мүмкүн экен. Мисалы, Абыл менен Кабыл Кудайга тартуу алып келгенде, Кудай Кабылдын тартуусун четке кагып, Абылдын тартуусун кабыл алгандыгы жөнүндө биз жакшы билебиз. Туурабы? Ушул сыяктуу эле биздин учурда дагы Кабылга окшоп так ишеними жок адамдар дагы өздөрүнүн ойлору жана ыкмасы боюнча Кудайга жаккан тартуу алып келип жатабыз деп ойлошу мүмкүн экен. Бирок мындай адамдарда так ишеним жок болгондуктан, башкача айтканда так куткарылууга ээ болбогондуктан, Кудай алардын тартуусун четке кагат экен. Ошондуктан Кудай менен бир жолдо басып, ага жаккан жемиштерди алып келиш үчүн эң биринчиден бизде туура жана так ишеним болуш керек экен. Эмнеге дегенде, ишеним бул биздин бүт жашообуздун пайдалуу экенин билишибиз керек экен. Ишеним бул адамдын түбөлүк тагдырын чече турган пайдалуу экенин билишибиз керек экен. Эгерде ишеним бул эң негизги пайдалуу болгон болсо, анда чыныгы ишеним деген эмне? Кудайдын алдында эң биринчи жана маанилүү иш бул кандай иш? Жакан 6-бөлүм 28-29 аятты чогуу окуйбуз. Ошондо алар Ыйсадан: Кудайдын иштерин аткарыш үчүн эмне кылышыбыз керек деп сурашты. Ыйса аларга: ал кимди жиберсе, ошого ишенгиле. Кудайдын иши мына ушул деп жооп берди. Кээ бир адамдар Ыйсага келип, Кудайдын иштерин аткарыш үчүн эмне кылышыбыз керек деп сурашты. Бул жердеги адамдар Кудай үчүн көптөгөн иштерди аткаргылары келип жаткан окшойт. Бирок Ыйса аларга мындай деп жооп берди: ал кимди жиберсе, ошого ишенгиле. Кудайдын иши мына ушул деп жооп берди. Ыйсадан сураган адамдар Кудайдын иштерин деп
көп иштер жөнүндө сурап жатышканын байкасак болот. Бирок Ыйса болсо Кудайдын иши деп эң маанилүү болгон бир иш жөнүндө айтып жатканын байкасак болот. Башкача айтканда, куткарылбаган адамдан Кудай үчүн эң маанилүү иш бул жогорудан төрөлүү иши экенин билишибиз керек. Ошондуктан Кудайды кубанткан эң биринчи жана маанилүү иш бул Кудайдын баласы болуу экенин биз так билишибиз керек экен. Кудай куткарылбаган адамдардан эч кандай иштерди талап кылбайт экенин билишибиз керек экен. Куткарылбаган адамдан Кудай бир гана нерсени талап кылат экен. Бул так куткарылууга ээ болуусун. Эң биринчи Кудайды кубанткан иш бул Кудай өзү кабыл алган ишеним болуп саналат экен. Ишеним менен алып келген Абылдын тартуусун Кудай өзү кабыл алган сыяктуудай, биздин ишенимибиз дагы Кудай өзү кабыл алган ишеним болушу керек экен. Ишеним бул кандайдыр бир сезимдерди, же болбосо кереметтерди, же болбосо кандайдыр бир ритуалдарды эмес экенин билишибиз керек. Ишеним бул баарынан мурда Кудайдын чындыгын туура таанып билүү жана ошол чындыкка бекем ишенүү. Ошондуктан Ыйса мындай сөздөрдү айткан. Жакан 14-бөлүм 6-аят. Жакан 14-бөлүм 6-аятты чогуу окуйбуз. Ыйса ага: жол, чындык жана өмүр менмин. Атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт. Ишеним деген сөздүн мааниси бул Ыйсаны туура таанып билүү жана Ыйса аткарган ишке бекем ишенүү болуп саналат. Бул ишенимди Кудай өзү берет. Качан адам ошону чындап каалаганда. Эмнеге дегенде, Кудайдын сөзү боюнча туура билим болгондо гана адам туура жана бекем ишенимге ээ боло алат экен. Эгерде ким чын жүрөктөн так ишенимге ээ болуп куткарылган болсо, анда мындай адамда жемиш болот экен дагы жана ал жемиштер өсө баштайт экен. 2 Петир 1-бөлүм 8-аят. 2 Петир 1-бөлүм 8-аятты чогуу окуйбуз. Эгерде бул сапаттар силерде бар болсо жана өсүп жатса, анда силер биздин Теңирибиз Ыйса Машаякты танып билүү жолунда ийгиликсиз жана жемишсиз калбайсыңар. Эгерде адам чындап куткарылган болсо, анда анын жашоосунун багыты толугу менен өзгөрөт экен дагы жана калган жашоосун Кудай үчүн кызмат кылып жашайм деген каалоо пайда болот экен. Ошондуктан куткарылган адамдын жүрөгүндө ар дайым Кудайга кызмат кылгысы келген каалоо бар экен. Туурабы? Силерде ушундай каалоо барбы? Ошол эле учурда менин жашоом жөн гана максатсыз убаракерчилик болуп калбашы үчүн бизде тынчсыздануу дагы бар экен. Ошондуктан чындап куткарылган адам ар дайым Кудайга жаккан жакшы жемиштерди алып келгиси келет экен. Куткарылган адам ар дайым мен Кудайга жаккан жашоо менен жашашым керек деген жүрөк менен жашайт экен. Куткарылган адам ар дайым мен аркылуу Кудай иштеп, көптөгөн адамдар куткарылууга келсе экен деген жүрөк менен жашайт экен. Бирок, эгерде куткарылган адам чындап эле Кудайды даңктап жана Кудайга жаккан жашоо менен жашагысы келип жаткан болсо, жана көптөгөн адамдарды Ыйсага алып келем деген каалоо болгон болсо, анда мындай адам албеттүү түрдө аракет жумшашы керек болот экен. Биздеги каалоо бойдон калып калбашы керек экен.
биздин каалообуз иш жүзүндө аткарылышы үчүн биз аракет жумшашыбыз керек экен. Эгерде биз уйкусурап отурган болсок, анда аракет жумшай албайт экенбиз. Кудайды чындап эле даңктап жашайм деген адам көп эмгек жумшаш керек болот экен. Албетте, ар бир куткарылган адамдын жүрөгүндө Кудайды даңктап жашагысы келген жүрөк жана каалоо бар экен. Бирок, эгерде куткарылган адам көп эмгек жумшап жана аракет кылбаса, анда Кудайды чындап даңктай албайт экенибизди билишибиз керек экен. Ошондуктан биз окуп кеткен негизги аяттарда ишенимиңерде бүт аракетиңерди жумшап деп жазылып турат. Ушул сыяктуу эле биздин программада жазылып турган Филиппиликтерге 1-бөлүм 27-аятта дагы жакшы кабар таратылышы үчүн бир ой, бир тилек менен бардык күч аракетиңерди жумшап деп жазылып жатат. Куткарылган адамга жаңы жашоо берилди. Эми ошол жаңы жашоонун жаңы сапаттары менен жашагыла деген сөз. 2 Петир 1-бөлүм 5-аятты да бир жолу окуйбуз. Ошондуктан силер да бүт аракетиңерди жумшап, ишенимиңерде жакшылык кылуучулукту, жакшылык кылууда эстүүлүктү. Бүт аракетиңерди жумшап, ишенимиңерде жакшылык кылуучулукту көрсөткүлө деп жатат. Башкача айтканда, эгерде сен чындап эле Кудайды даңктап жашагың келип жатса, анда сен тынымсыз көп аракет жана эмгек жумшашың керек деген сөз. Туурабы? Жакпай кеттиби бул сөз? Же жагып атабы? Жагып атса, анда чындап эле аракет жумшашыбыз керек. Чындап Кудайды даңктагыбыз келсе, эмгектенишибиз керек. Үйдө жатып алып эле Кудайды даңкташым керек деген бул чындап Кудайды даңктоо болуп саналбайт. Мисалы, адамдар деле акча табыш үчүн эртең менен эрте турушат, жумушка барышат, тырышчаактык менен иштешет, тынымсыз эмгектенишет, анан ошондо гана тиешесин алышат. Туурабы? Ушул сыяктуу эле биз дагы ишеним жашоодо көп аракет жана эмгек жумшаганда гана тиешебизди аларыбызды билишибиз керек. Ошондуктан куткарылган адам ишениминде жакшылык кылуучулукту, эстүүлүктү, өзүн өзү токтото билүүнү, чыдамкайлыкты, такыбаалыкты, бир туугандык сүйүүнү жана бардык адамдарга болгон сүйүүнү көрсөтүш үчүн бүт күч аракетин жумшап, тынымсыз эмгектениш керек болот экен. Бул 7 сапат куткарылган адамга тиешелүү сапаттар десек болот. Ошондуктан эгерде бул сапаттардын үстүндө машыгып жана аракет жумшабасак, анда бул сапаттар өзүнөн өзү аткарылбайт экенин билишибиз керек. Бүгүн куткарылган адамдарга тиешелүү болгон 7 сапаттардын ичинен жакшылык кылуучу деген сапаттын үстүндө биргеликте ой жүгүртүп көрөлү. Жакшылык кылуучу деген сөздүн мааниси кандай? Эгерде жалпак тилде айта турган болсок, жакшылык кылуу эле болуп саналат. Туурабы? Бирок жакшылык кылуучу деген сөз бул дүйнөнүн жакшылыктарынан айырмаланып, куткарылган адамдар үчүн терең мааниге ээ десек болот. Башталыш 4-бөлүм 7-аят. Башталыш 4-бөлүм 7-аятты чогуу окуйбуз. Эгерде жакшы иш кылсаң, анда башыңды жерге салбайт элең да. Эгерде жакшы иш кылбасаң, анда босогоңдо күнөө жатат. Ал сени өзүнө тартып жатат. Бирок сен ага үстөмдүк кыл деди. Бул жерде Кудай Кабылга кайрылып, Кабылдын жүрөгүн так билгендиктен, эгерде жакшы иш кылсаң, анда башыңды жерге салбайт элең да деп айтып жатат.
Эгерде адам чындап эле жакшы иштерди кылып жашаган болсо, анда мындай адам башын жерге салып уялбайт, туурабы? Жакшы иштерди кылып жашаган адам ар дайым башын өйдө көтөрүп, эч нерседен уялбай, кайраттуулук менен жашайт. Туурабы? Бирок эгерде жакшы иштерди кылып жашабасак, башыбызды көтөрө албай, жерге салып, уялып калат экенбиз. Бул болсо күнөөнү билдирет экен. Жакшылык кылбасак, бул күнөө дегенди билдирет экен. Жакып 4-бөлүм 17-аятта айтылгандай, демек ким жакшылык кылуу керек экендигин билип туруп жакшылык кылбаса, ал күнөө кылган болот деп жазылат. Мисалы, тырышчаактык менен ишеним жолунда жашаган туугандарды көрүп, уялган учурларыңар болобу? Эгерде кээ бир туугандарыбыз тырышчаактык менен жакшы кабар таратып жаткан болсо, жашоосун Теңирге арнап жашап жаткан болсо, чындап, чын жүрөгү менен Кудайга кызмат кылып жаткан болсо, өзүндө болгон бардык нерселерин Кудайдын ишине жумшап жашап жаткан болсо, ушундайча Кудайды биринчи орунга коюп жашаган туугандарды көргөндө, жүрөгүңүздөрдүн абалы кандай болот? Уяласыздарбы? Башыңыздарды жерге салып, өйдө көтөрө албай каласыздар. Туурабы? Албетте ушундай болот. Биздин абийирибиз бул нерселерди абдан жакшы сездирет. Мындай көрүнүш эмнени түшүндүрөт? Мындай көрүнүш жакшылык кылуу жашоосунда ийгиликке жетпей жатканыңдын белгиси болуп саналат. Эгерде жакшы иш кылбасаң, анда босогоңдо күнөө жатат. Ал сени өзүнө тартып жатат. Бирок сен ага үстөмдүк кыл. Бул сөздөр эмнени түшүндүрөт? Бул сөздөр ар бир адамда тандоо эркиндиги бар деген жоопкерчиликти түшүндүрөт. Бул сөздөр куткарылган адамдарга дагы тиешелүү сөз экенин билишибиз керек. Куткарылган адамдарда дагы тандоо эркиндиги бар экенин билишибиз керек. Куткарылган адам жакшы иштерди кылып, Кудайды даңктап жашайбы, же болбосо өзү каалагандай күнөө кетирип жашайбы? Бул дагы куткарылган адамдарга берилген тандоо экенин билишибиз керек. Эгерде куткарылган адам өзү каалагандай күнөө кетирип, Кудайды уят кылып, сөзүнө тил албастык кылып жашаган болсо, Кудай мындай адамды катуу жазалайт. Эгерде жаза жардам бербесе, Кудай аны алып кетет. 1 Корунтуктарга 11-бөлүм 30-аят. 1 Корунтуктарга 11-бөлүм 30-аятты чогуу окуйбуз. Ошондуктан көпчүлүгүңөр алсызсыңар жана оорулуусуңар, араңарда өлгөндөр да аз эмес. Эгерде куткарылган адам жакшылык кылып Кудайды даңктап жашаган болсо, анда мындай адам башын жерге салбастан өйдө көтөрүп, уялбастан кайраттуулук менен жашай алат деген сөз. Ошондуктан Кудайды даңктап жашашыбыз үчүн, жаңы жашообуздун жаңы сапаттары иш жүзүндө көрүнүшү үчүн биз тынымсыз эмгек жана көп аракет жумшашыбыз керек болот. Жакшылык кылуу бул куткарылган адамдын жашоосунда аткарыла турган иш болуп саналат. Жакшылык кылуу жашоосу бул албетте жеңил иш эмес экенин билебиз. Туурабы? Чыныгы жакшылык кылуу жашоосу менен жашаш үчүн чоң кайраттуулук, эр жүрөк жана тайманбастык керектелет болот. Ошондуктан эң биринчиден Кудай менен болгон мамилебиз туура болуш керек экен.
Кудайга бекем ишенишибиз керек. Адамдардан эмес, Кудай атабыздан коркушубуз керек. Жана анын сөзүнө тил алышыбыз керек. Жыйынга тамыр жайып, Кудайга таянып, жакшылык кылуудан чарчабашыбыз керек. Ошондо гана биздин жашообуз Кудайды даңктай алат экен жана Кудайга жаккан жемиштерди алып келе алат экен. 2 Тессалоникалыктарга 3-бөлүм 13-аят. 2 Тессалоникалыктарга 3-бөлүм 13-аятты чогуу окуйбуз. Ал эми силер, бир туугандар, жакшылык кылуудан чарчабагыла. Жакшылык кылуу жашоосу менен жашап жатып, биз тез эле көңүлүбүз чөгүп, чарчап калышыбыз мүмкүн экен. Эмне үчүн? Эмнеге дегенде дароо жыйынтыгын көрбөгөндүктөн. Бирок куткарылган Кудайдын балдарына эч качан көңүлдү чөктүрүүгө жана Кудайдын ишинде чарчоого болбойт экенин биз так билишибиз керек. Эгерде биз жакшылык кылып жатып чарчап кала турган болсок, бул көңүлдү чөктүрүүгө себеп болбошу керек. Мисалы, эгерде сиздер кандайдыр бир үрөөн сепкен болсоңуз, анын түшүмү дароо өсүп чыгат деп күтпөйсүздөр да. Туурабы? Ушул сыяктуу эле биздин ишеним жашообуздагы. Биз тынымсыз жакшылык кылышыбыз керек. Ошол эле учурда көңүлүбүздү чөктүрүп, чарчап калбашыбыз керек. Тынымсыз жакшылык кылышыбыз керек, жыйынтыгын Кудайга тапшырышыбыз керек. Жакшылык кылуу деген сөздүн мааниси кандай? Жакшылык кылуу бул Ыйсанын мүнөзүн жашооң аркылуу көрсөтүү дегенди билдирет. Жакшылык кылуу бул Кудайга баш ийүү, чынчыл болуу, таза жашоо, адилеттүү болуу, дайыма туура иш кылууга кайраттуу болуу жана адамдарды сүйүү. Жакшылык кылуу бул менин жакшы иш аракеттерим жана жакшы мүнөзүм болуп саналат. Жакшылык кылуу бул мендеги бардык нерсени колдонуп, адамдарды куткарылууга алып келүү болуп саналат. Жакшылык кылуу бул жашоомду жакшы кабар үчүн арнаганым болуп саналат. Насаатчы 11-бөлүм 4-аяттан 6-аятка чейин окуйбуз. Насаатчы 11-бөлүм 4-аяттан 6-аятка чейин чогуу окуйбуз. Шамалды караган адам эгин экпейт, булутту караган адам түшүм жыйнабайт. Сен шамалдын жолун, боюнда бар аялдын курсагында баланын сөөктөрү кантип жаралып жатканын билбегендей эле, бардыгын жасап жаткан Кудайдын иштерин да билбейсиң. Эртең менен үрөөнүңдү сеп, кечинде да колуңду тындырба, анткени сен тигил же бул иш ийгиликтүү болоорун же экөө тең жакшы болоорун билбейсиң. Шамалды караган адам эгин экпейт, булутту караган адам түшүм жыйнабайт. Бул сөздөр эмнени түшүндүрөт? Эгерде дыйканчы ар дайым эле идеалдуу, жакшы аба ырайын күтүп отура берген болсо, анда ишин такыр баштабайт деген сөз. Эгерде адам тынымсыз себептерди издей берген болсо, анда себүү жана оору убактысын өткөрүп жибериши мүмкүн деген сөз. Бул сөз куткарылган адамдарга тиешелүү сөз экенин билишибиз керек. Адам шарт жакшы болгондо кызмат кылам, кийин жакшы кабар айтам, кийин чечим чыгарам деп жакшыраак учурду күтө бериши мүмкүн. Бирок кандайдыр бир ишти баштоо үчүн
баардык шарттар идеалдуу болбойт экенин билишибиз керек. Бизде идеалдуу боло турчу бир нерсе гана бар. Ал кандай нерсе билесиздерби? Ал биздин идеалдуу шылтоолорубуз. Ишеним жашообузда эч качан баардык шарттар идеалдуу болбойт экенин билишибиз керек. Ошондуктан кандай учур болбосун, мүмкүнчүлүк бар болуп турган кезде Кудай үчүн эмгектенип, кызмат кылып, эч көңүлүбүздү чөктүрбөшүбүз керек. Сен шамалдын жолун, боюнда бар аялдын курсагында баланын сөөктөрү кантип жаралып жатканын билбегендей эле, баардыгын жасап жаткан Кудайдын иштерин да билбейсиң. Кудайдын кылып жаткан иштеринде биз түшүнө албаган көп нерселер бар экенин билишибиз керек. Биз Кудайдын кандай иштеп жатканын жана окуяларды кандай башкарып жатканын толугу менен түшүнө албайт экенбиз. Ошондуктан баарын алдын ала билип, баарын алдын ала эсептеп чыгара албайт экенбиз. Биздин милдетибиз Кудай тапшырган кызматты ишенимдүү жана тил алчаактык менен аткаруу болуп саналат экен. Ал эми Кудайдын кандай иштеп жатканын жана окуяларды кандай башкарып жатканын бул бир гана Кудайдын өзүнө тиешелүү иштер экен. Биз болсо өзүбүзгө тиешелүү ишти гана жакшы билип, ошол иште ишенимдүү болуп, кубаныч жана сүйүү жүрөк менен көңүлүбүздү чөктүрбөй, чарчабастан кызмат кыла берсек, анын жыйынтыгын Кудай өзү чечет экен. Эртең менен үрөнүңдү сеп, кечинде да колуңду тындырба. Анткени сен тигил же бул иш ийгиликтүү болорун, же экөө тең жакшы болорун билбейсиң дейт. Биздин милдетибиз Кудай берген мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, тырышчаактык менен эмгектенишибиз керек экен. Анткени кайсыл иш жакшы жемиш берерин алдын ала билбейт экенбиз. Балким бир иштен жакшы жыйынтык чыгат. Балким башка иштен чыгат. Балким экөөнүн тең жакшы жемиш болот. Жакшы кабарды жарыялай беришибиз керек экен. Ким аны кабыл алаарын биз билбейт экенбиз. Ошондуктан жакшылык кыла бер дейт. Тынымсыз тырышчаактык менен жакшылык кыла бер дейт. Натыйжасын дароо көрбөсөң дагы көңүлүңдү чөгөрбө дейт. Кудайга ишенимдүү кызмат кыла бер, ал эми жыйынтыгын Кудайдын өзүнө тапшыр дейт. 1 Корунтуктарга 15 бөлүм 58 аят. 1 Корунтуктарга 15 бөлүм 58 аятты чогуу окуйбуз. Ошондуктан, сүйүктүү бир туугандарым, бекем болгула, туруктуу болгула, Теңирдин ишин ар дайым жан дилиңер менен кылгыла. Анткени Теңир үчүн кылган эмгегиңер текке кетпестигин билесиңер. Бекем жана туруктуу болгула. Идеалдуу шарттарды күтпөшүбүз керек экен. Жана баарын алдын ала билүүгө аракет кылыштын кажети жок экен. Болгону Кудай үчүн ишенимдүү эмгектенип, жыйынтыгын Кудайга тапшырып, жана алдыга жыла беришибиз керек экен. Ошондуктан сүйүктүү бир туугандарым, бекем болгула, туруктуу болгула. Теңирдин ишин ар дайым жан дилиңер менен кылгыла. Анткени Теңир үчүн кылган эмгегиңер текке кетпестигин билесиңер. Эгерде адам чындап ушул сөзгө ишенген болсо, ал тынымсыз эмгектенет. Тынымсыз аракет жумшайт. Туурабы? Бекем жана туруктуу болгула.
Биз бири бирибизди ушул сөздөр менен бекемдеп турушубуз керек экен. Анткени ишеним жолунда кээде адамдын көңүлү чөгүп, баарын таштап салгысы келген учурлар дагы болот экен. Дал ошондой көңүлүбүз чөгүп, үмүтүбүз азайган учурда, чарчап жана алсырап калганда ким келет экен билесиздерби? Шайтан келет экен. Дал ушундай алсырап турганда шайтан келет экен дагы, мынча кыйналып не кыласың дейт экен. Мунун баары сага эмне кереги бар дейт экен. Баарын ташта дагы өзүң үчүн жаша деп шайтан азгырат экен. Ыйса чөлдө 40 күн 40 түн орозо кармагандан кийин ачка болуп, алсырап калганда ага ким келди эле? Албетте шайтан келген. Матай 4-бөлүм 2-аяттан 4-аятка чейин. Матай 4-бөлүм 2-аяттан 4-аятка чейин чогуу окуйбуз. Ал 40 күн 40 түн орозо кармап, акырында ачка болду. Ошондо азгыруучу ага жакын келип, эгерде сен Кудайдын уулу болсоң, анда мына бул таштарга нанга айланууну буйру деди. Ыйса ага: адам нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен да жашайт деп ыйык жазууда жазылып турат деп жооп берди. Биздин руханий жашообузда ар кандай кыйынчылыктар, сыноолор, көңүл чөгүү жана үмүтсүздүк болушу мүмкүн. Дал ушундай учурларда шайтан келип, мындай деп азгырат экен. Сен ар бир жекшемби күнү эртең менен эрте туруп сөпсүз жыйынга барышың керекпи? Бүгүн барбай эле кой дейт экен. Эс ал, уктап ал, өзүңдүн жумуштарыңды бүтүрүп ал дейт экен. Сен куткарылдың да дейт экен. Өзүңдү кыйнап курмандык кылып не кыласың дейт экен. Сенин өзүңдүн жумуштарың толуп турса, Кудайдыкына кантип жетишесиң деп азгырат экен. Ушундайча шайтан дайыма биздин руханий жашообузга тоскоолдук кылып, ар кандай ойлорду шыбырап турат экенин билишибиз керек экен. Ошондуктан элчи Павыл бизди бекем жана туруктуу болгула деп чакырып жатат. Ошондой эле Теңирдин ишинде дайыма өсүп өнүккүлө деп жатат. Барган сайын ишеним жашоодо бекем болгула деген сөз. Теңирдин ишинде мурдагыдан да көбүрөөк аракет кылгыла деген сөз. Теңирдин ишинде өсүп өнүгүү бул Кудай үчүн мурдагыдан да көбүрөөк тырышчаак болуп, ишенимдүү эмгектенүү дегенди билдирет. Шайтан биздин алсыздыктарыбызды жана кемчиликтерибизди колдонуп, көңүлүбүздү чөктүргүсү келгенде, биз ага мындай деп жооп беришибиз керек экен. Ооба, менин алсыздыктарым жана кемчиликтерим бар. Бирок менин Теңирим Ыйса Машаягым бар. Ал менин асказоом. Ал менин бекем пайдубалым. Мен ага таянам. Деп жооп кайтарышыбыз керек экен. Эмнеге дегенде шайтан ар дайым бизге чабуул жасай берет экен. Бизди алсыратып, көңүлүбүздү чөктүрүп, Кудайга жараксыз кылып салгысы келет экен. Ошондуктан сергек болгула деп жазылат. Шайтан ар дайым кимди жутуп жиберсем деп айкырган арыстандай жүрөт деп айтылат. Жыгылып калсам кайра тургузат жана жашоомду өзү багыттайт. Ушундайча шайтандын чабуулдарына
каршы турушубуз керек экен. Забур 61 бөлүм 9 аят. Забур 61 бөлүм 9 аятты чогуу окуйбуз. Адамдар ар убакта Кудайдан үмүттөнгүлө, жүрөгүңөрдөгүнү анын алдына төккүлө. Анткени Кудай биздин баш калкалар жайыбыз. Кандай кыйынчылыктар болсо дагы, коркуу, кайгы, кубаныч же муктаждык болсо дагы, баарын Кудайга айткыла деген сөз. Жүрөгүңөрдөгүнү Кудайдын алдына төккүлө дейт. Анткени чыныгы коопсуздук жана коргоо Кудайдан келет экен. Ар дайым Кудайга таян. Жүрөгүңдөгүнүн баарын Кудайга айт дейт. Ошондо чыныгы коргоо, жардам жана үмүт Кудайдан келет экенин билесиң дейт. Ушундайча биз Теңирибиз Ыйсага таянып, шайтанга каршы турушубуз керек экен. Көңүлүбүз чөгүп алсырап калганда шайтан келерин билишибиз керек экен. Ошондуктан биз тескерисинче дагы да күчтүү болуп, дагы да эмгекчил болуп, дагы да тырышчаак болуп, Теңирдин ишинде кызмат кылышыбыз керек экен. Биз көңүлүбүздү чөгөрүп, колубузду түшүрбөшүбүз керек экен. Албетте, ишеним жашоодо көңүл чөгүп, алсырап, үмүтсүздүк болуп калган учурлар дагы болот. Туурабы? Бирок мындай абал көпкө созулбашы керек экен. Эгерде руханий жашообузда көңүл чөгүү же үмүтсүздүк келген болсо, биз аны тескерисинче күчтөнүүгө чакырык катары кабыл алышыбыз керек экен. Накыл сөздөр 24 бөлүм 10 аят. Накыл сөздөр 24 бөлүм 10 аятты чогуу окуйбуз. Эгерде сен башыңа мүшкүл түшкөн күнү алсыз экениңди сезсең, анда күчүң аз. Бул сөздөр эмнени түшүндүрөт? Эгерде руханий жашооңдо кыйынчылык, кайгы же үмүтсүздүк келгенде сен алсырап калсаң, анда сен Кудайга болгон ишенимиңди өстүрүшүң керек деген сөз. Адамдын Кудайга болгон чыныгы ишеним күчү кыйынчылык келгенде билинет экенин билишибиз керек. Тынч убакта, эч кандай кыйынчылык жок кезде ар бир адамдын ишеними күчтүү көрүнүшү мүмкүн. Бирок сыноо жана кыйынчылык келгенде дароо кулап кала турган болсо, анда Кудайга болгон ишенимиң бекемделиши керек дегенди билдирет экен. Ошондуктан биз кыйынчылыктарга жана сыноолорго жана көңүл чөгүү абалдарына алдын ала билип даяр болушубуз керек экен. Ал нерселер биздин жашообузду байлап албашы керек экен. Бул жерде бир маанилүү нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Алсыз болуу бул күнөө эмес. Тескерисинче, алсыздык биз үчүн күзгү сыяктуу болуш керек экен. Эгерде кыйынчылык келгенде мен ага бат эле жыгылып берсем, анда менин ишенимим бекем эмес экенин көрсөтөт экен. Демек, мен руханий жактан дагы өсүп, бекемделишим керек дегенди билдирет экен. Эгерде мен Кудайга бекем таянып, ага тил алып, алдыга жүрө берсем, анда Кудай мага сөзсүз күч берет экенин билишибиз керек. Ишая 40 бөлүм 28 аяттан 31 аятка чейин.
Ышая 40 бөлүм 28 аяттан 31 аятка чейин чогуу окуйбуз. Чын эле сен билбейсиңби? Чын эле сен бүт жер жүзүн жараткан түбөлүктүү Кудай Теңир чарчабас жана алсырабас экенин уккан жок белең. Анын акылы изилденгис. Ал чарчаганга күч берет, алсыраганга кубат берет. Уландар да чарчашат, алсырашат, жаш адамдар да мүдүрүлүшөт. Ал эми Теңирден үмүттөнгөндөр кайра күчкө толушат, бүркүттөй болуп канаттарын көтөрүшөт. Чуркашат, бирок чарчашпайт, жөнөшөт, бирок алсырашпайт. Биз кимге ишенгенибизди билебизби же жокпу? Албетте билебиз. Биз чарчабаган, алсырабаган түбөлүктүү Кудай Теңирге ишенип жатабыз. Биз мындай Кудайга ишенбестен, ал биздин ичибизде жашап жатат. Туурабы? Ошондуктан Теңирге таян, ордуңан тур, алдыга умтул деп жатат. Анткени Кудай чарчаганга күч берет дейт. Кудай өзү гана күчкө ээ болбостон, ал күчүн өзүнүн балдарына да берет экенин унутпашыбыз керек. Жаштар да чарчап алсырашат дейт. Эң күчтүү, эң жаш жана кубаттуу адамдардын дагы күчүнүн чеги бар экен. Бирок Теңирден үмүт кылгандардын күчүн Теңир өзү жаңылайт экен. Теңирден үмүт кылуу ага толук ишенүү, анын жардамын күтүү жана өмүрүнүн акырына чейин ага ишенимдүү бойдон калуу дегенди билдирет. Кудай ошондой адамдарга күчүн жаңыртып берүүнү убада кылып жатат. Бүркүттөй болуп канат жайышат. Кудай адамдын жагдайларынан жогору көтөрүп, баарын бийик көз караш менен көрүүгө жардам берет экен. Көп учурда адамдар кыйынчылыктарын жердеги көз караш менен карайт экен. Бирок ошол кыйынчылыктарды айкаш жыгачтын бийиктигинен карап көрсөк, анда Теңирибиздин кайсыл сөздөрү эсибизге келет. Көптөгөн сөздөрү эсибизге келет болуш керек, бирок ошолордун ичинен бир сөздү окуп көрөлү. Жакан 16 бөлүм 33 аят. Жакан 16 бөлүм 33 аятты чогуу окуйбуз. Мен муну силерге менин тынчтыгым силерде болсун деп айттым. Бул дүйнөдө азап тартасыңар, бирок кайраттуу болгула, анткени мен бул дүйнөнү жеңдим. Эгерде жашообуздагы ар кандай кыйынчылыктарыбызды Теңирибиздин айкаш жыгачынын үстүнөн карай турган болсок, анда чарчабайбыз жана алсырабайбыз. Ошондуктан бизге өтө оор көрүнгөн баардык жүктөрдү Теңирибиздин айкаш жыгачынын көз карашы менен карай турган болсок, анда ал нерсенин баары чаңдан дагы жеңил нерсе болуп калат экен. Биз алсыз экенибизди танбайбыз. Биздин күчүбүз чектелүү экенин билебиз. Бирок Кудай өзүнө ишенген жана анын жардамын күткөн адамдардын күчүн жаңыртууга кудурети жетет экенин билишибиз керек. Кыйынчылыктар, сыноолор, үмүтсүздүк, көңүл чөгүү жана алсыздыктар ишеним жашоодо сөзсүз боло турчу нерселер экенин билишибиз керек. Бирок бул нерселер бизди башкарып же болбосо туңгуюкка киргизип байлап салбашы керек.
Тескерисинче бул нерселер биз үчүн күчтүү болууга күзгү болушу керек. Ошондо биз өзүбүзгө эмес, Теңирге таянып, дагы да бекем болуп, дагы да күчтүү боло алат экенбиз. Забур 41-бөлүм 6-аят. Забур 41-бөлүм 6-аятты чогуу окуйбуз. Жаным, эмнеге чөгүп, эмнеге онтоп жатасың? Кудайга таян, анткени мен аны куткаруучумду, Кудайымды дагы даңктайм. Руханий жашообузда көңүлүбүз чөгүп баштаганда өзүбүздү кайраттандырып, өзүбүзгө ушундайча суроо беришибиз керек экен. Жаным, эмне үчүн көңүлүң чөгүп жатат? Өйдө тур. Кудайдан үмүт кыл. Эмне үчүн мынчалык алсыз болуп көңүлүң чөгүп жатат? Эмне үчүн үмүтүңдү жоготуп жатасың? Кудайдан үмүт кылып, алдыга умтул. Албетте, жашообузда ар кандай кыйынчылыктар, кайгылар жана көңүл чөгүүлөр болбой койбойт. Туурабы? Ошондуктан кээде туугандардан ишеним, жашоодогу ден соолуктарыңыздар кандай деп сураганда кээ бирөөлөр ар дайым жакшы деп жооп беришет. Анан ошол туугандардан да сабак алгың келип кетет. Эмнеге дегенде биздин ишеним жашообузда ар дайым жакшы дей турган болсок, анда калпайтып жаткан болобуз. Туурабы? Албетте, жашообузда ар кандай кыйынчылыктар болот. Кайгылар жана көңүл чөгүүлөр болот. Ал нерселерге Кудай жол берет. Биздин ишенимибизди сынаш үчүн. Биздин ишенимибизди бекемдеш үчүн. Ошондуктан кыйынчылык келгенде, сыноо келгенде биз көңүлүбүздү чөгөрүп, алсырап калбашыбыз керек. Кайра турушубуз керек. Ошондуктан биз бул нерселерди танбайбыз. Жана баары жакшы болуп жаткандай түр көрсөтпөйбүз. Туурабы? Биз ишеним жашоодо көңүлүбүз чөккөнүн моюнга алабыз. Бирок эч качан көңүл чөгүү бизди байлап башкаруусуна жол бербешибиз керек. Тескерисинче, көңүл чөгүү бизге Кудайды жана анын ишенимдүүлүгүн эскертип туруш керек. Анткени Кудай сени эч качан таштабайм жана калтырбайм деп айткан. Туурабы? Ошондой эле дүйнөнүн акырына чейин силер менен бирге болом деп убадасын берген. Ошондуктан куткарылган Кудайдын балдары руханий жашообузда алсыраганга жана көңүл чөгүүгө жол бербешибиз керек. Кыйынчылыктарда жана биз түшүнө албаган жагдайларда өзүбүздү Забур 41-бөлүм 6-аятта айтылган сөздөр аркылуу жаным, эмнеге чөгүп, эмнеге онтоп жатасың деп суроо берип көрүшүбүз керек экен. Кыйынчылыктарыбызды Ыйсанын айкаш жыгачынын бийиктигинен карап көрүшүбүз керек экен. Кайра турушубуз керек экен. Кайраттуулукка ээ болушубуз керек экен. Теңир келгенге чейин тырышчаактык менен эмгек жумшашыбыз керек экен. Азыр мага оор болуп жатышы мүмкүн. Көп нерсени түшүнө албай жатышым мүмкүн. Көңүлүм чөгүп, үмүтүм өчүп бараткандай көрүнүшү мүмкүн. Бирок
Кудай мага жардам берерине шектенбейм. Кубана турган күн келерине, Кудайды даңктай турган күн келерине сөзсүз ишенем деген жүрөк болушу керек экен. Ушундайча Кудайга болгон бекем ишеним менен жашап, чыныгы жакшы сапаттарды көрсөткөн адамдар болууга умтулушубуз керек экен. Анткени Теңир үчүн кылган эмгегибиздин эч бири текке кетпейт экенин билишибиз керек экен. Теңир үчүн кылган эмгегибиздин баары анын алдында жазылуу жана баалуу экенин билишибиз керек. Ошондуктан өз убагы келгенде Теңир ар бир эмгек үчүн сөзсүз сыйлыгын берерин билишибиз керек. Жогорудагы сөздөр эмне үчүн айтылды? Эмнеге дегенде жакшылык кылуу жашоосу чынында жеңил эмес болгондуктан. Жакшылык кылуучу деген сөз иш жүзүндө аткарылышы үчүн биз чоң кайраттуулукка жана эр жүрөккө ээ болушубуз керек экен. Эмнеге дегенде Ыйса жөнүндөгү жакшы кабарды таркатыш үчүн чоң кайраттуулук, эр жүрөк жана тайманбастык керек болот экен. Ошондуктан биз ишеним жашоодо көп эмгектенишибиз керек. Аракет жумшашыбыз керек. Машыгышыбыз керек. Жана тарбияланышыбыз керек. Ошол эле учурда көңүлүбүздү чөктүрүп, үмүтүбүздү өчүрүп, алсырап калбашыбыз керек. Тескерисинче Теңирге таянып, күчкө толушубуз керек. Жана жакшылык кылуу жашообузду Ыйса келгенге чейин токтотпошубуз керек. Жакшылык кылуу деген сөз жакшы иштерди, жакшы сапаттарды, жакшы мүнөздү жана жакшы кабарды таркатууну билдирет. Эфестиктерге 2-бөлүм 10-аят. Эфестиктерге 2-бөлүм 10-аятты чогуу окуйбуз. Анткени бизди ал жараткан. Кудай алдын ала белгилеп койгон жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн биз Машаяк Ыйса аркылуу жаратылганбыз. Куткарылган адамдар Машаяк Ыйса аркылуу Кудай алдын ала даярдап койгон жакшы иштерди аткаруу үчүн куткарылганбыз. Куткарылган адамдар үчүн Кудай белгилеп койгон так максат бар экенин билишибиз керек. Ошондуктан биз эмне кылышыбызды билбей, башыбызды катып отура турган адамдардан эмеспиз. Кудай бизди куткарып, умтула турган так максатты белгилеп берген. Жашообуздун максаты Теңирибизди даңктай турган жакшы иштерди кылуу болуп саналат. Анда Теңирибизди кантип даңктай алабыз? Жакан 15-бөлүм 8-аят. Жакан 15-бөлүм 8-аят чогуу окуйбуз. Эгерде силер көп жемиш берсеңер, атам даңкталат, менин шакирттерим болосуңар. Куткарылган адам ыйык рухтун жемиштерин гана эмес, адамдардын куткарылышы үчүн эмгектенип, анын жемишин дагы бериши керек. Ошондо гана биз чындап Теңирибизди даңктай алат экенбиз. Эгерде жыйынга келип жүрүп, бирок ишенимде өспөсөк, Теңир үчүн кызмат кылбасак, анда кантип Теңирди даңктаса болот?
жыйында жүрүп жашообуз өзгөрбөсө, анда жыйынга келүү бул жөн гана көнүмүш адат болуп калган көрүнүш болуп саналат. Биз өзүбүздүн үстүбүздөн тынымсыз иштешибиз керек. Эмгектенишибиз керек. Өзүбүздү курмандыкка чалышыбыз керек. Чыдамкай болушубуз керек. Жыгылганда кайра турушубуз керек. Күрөшүшүбүз керек. Жана чарчабашыбыз керек. Биз дайыма өзүбүздүн күнөөкөр табиятыбыз менен жана бул дүйнөнүн азгырыктары менен күрөшүшүбүз керек. Ошондо гана ыйык рухтун жемиштери көрүнүп, адамдардын куткарылышы үчүн кылган эмгегибиз да жемишин берет. Эгерде жөн эле жыйынга келип кетип жүрө берсек, Теңир үчүн эмгектенбесек, анда өзүнөн өзү жакшылык кылуу жашоосу аткарылып калбайт экенин билишибиз керек. Ошондуктан жакшылык кылуучу деген сөз кайраттуулукка жана эр жүрөккө багыттайт экенин билишибиз керек. Ыйса Машаяк жөнүндө жакшы кабарды жарыялоо үчүн биз коркунучка эмес, кайраттуулукка толушубуз керек экен. Жакшы кабар үчүн болгон кыйынчылыктарды көтөрүш үчүн коркоктукка эмес, эр жүрөккө ээ болушубуз керек экен. Биз Кудайга бекем таянып, бир туугандардын арасында рухтун биримдигин сактап, жакшы кабар үчүн тынымсыз эмгектенишибиз керек экен. Жакшылык кылуучу деген сөздүн мааниси мына ушундай экен. Албетте, ар бир куткарылган адам жакшылык кылуу жашоосу менен жашагысы келет. Туурабы? Бардыгыңыздарда бар да ушундай каалоо. Бирок жакшылык кылуу жашоосу менен жашаш үчүн бир нерсе тоскоолдук жарата берет экен. Жана ал нерсени жок кылмайынча жакшылык кылуу жашоосу менен жашай албайт экенбиз. Ал эмне болгон нерсе? Накыл сөздөр 22 бөлүм 13 аят. Накыл сөздөр 22 бөлүм 13 аятты чогуу окуйбуз. Жалкоо адам көчөдө арстан жүрөт, аянтта мени өлтүрүп коюшат деп айтат. Жакшылык кылуу жашоосу менен жашаш үчүн жалкоолук деген нерсе ар дайым тоскоолдук жаратат экен. Жана ал нерсени жок кылмайынча ийгиликке жете албайт экенибизди билишибиз керек экен. Бул аят жалкоо адамдын аракет кылгандын ордуна адатынча актанып жатканын сүрөттөп жатат. Ал аракет кылып ишке киришүүнүн ордуна сыртта арстан бар, мени өлтүрүп коет деп коркунучтуу шылтоолорду айтат экен. Жалкоо адам аракет кылбаш үчүн дайыма ар кандай себептерди издеп табат экен. Мындай адамга эң эле кичинекей кыйынчылык дагы жеңилгис тоскоолдук болуп калат экен. Жалкоо адам аткара турган ишке эмес, болушу мүмкүн болгон кыйынчылыктарга көбүрөөк көңүлүн бурат экен. Жалкоолук биздин руханий жашообузду алсыратып, Кудайдан алыстатарын билишибиз керек экен. Кээде адам Кудайга баш ийүүнү, кызмат кылууну, жакшы кабарды таратууну же күнөө менен күрөшүүнү кийинкиге калтырып, ар кандай шылтоолорду айтат экен. Бул өтө оор, колумдан келбейт, азыр ылайыктуу эмес.
Жалкоо адам ушундайча көптөгөн шылтоолорду айтат экен. Накыл сөздөр 26 бөлүм 13 аяттан 16 аятка чейин. Накыл сөздөр 26 бөлүм 13 аяттан 14 аятка чейин, 16 аятка чейин чогуу окуйбуз. Жалкоо адам жолдо арстан турат, аянтта арстан турат дейт. Эшик өзүнүн ашык машыгында айланат, ал эми жалкоо өзүнүн төшөгүндө оонайт. Эринчек адам колун чөйчөккө сунат, бирок аны оозуна жеткирүү ал үчүн кыйын иш. Жалкоо өзүн ойлонуп жооп берген 7 кишиден акылдуу эсептейт. Жалкоо адам жолдо арстан турат, көчөлөрдө арстан жүрөт деп айтат экен. Жалкоо адам аракет кылбоо үчүн дайыма шылтоо табат экен. Жалкоо адам үчүн чынында эч кандай коркунуч жок болсо деле, эмне үчүн иштей албай жатканын, же болбосо милдетин эмне үчүн аткара албай жатканын актай турган көптөгөн себептерди ойлоп табат экен. Азыр ылайыктуу убакыт эмес, өтө оор, өтө кооптуу, убакыт жок деп дайыма шылтоо айткан жалкоо адамдын образы экен. Эшик өзүнүн ашык машагында айланат, ал эми жалкоо өзүнүн төшөгүндө оонайт. Эшик ашык өзүнүн ашык машагында айланат деген сөз, ар бир эшиктин орусча айтканда шарнир деп коет го, эшикти кармап турган шарнирлер бар, туурабы? Анан эшик ары бери кыймылдайт экен дагы, бирок ордунан жылбайт экен. Бир орунда туруп эле ары бери кыймылдай берет экен. Жалкоо адам дагы төшөгүндө ары бери оодарылып, оонап жата берет экен. Жатып алып көп ойлонот экен. Көп нерселерди пландайт экен. Бирок ордунан туруп ишке киришпейт экен. Эринчек адам колун чөйчөккө сунат, бирок аны оозуна жеткирүү ал үчүн кыйын иш. Бул жерде жалкоолуктун эң жогорку деңгээлин сүрөттөлүп жатат. Адамдын жалкоолугу ушунчалык деңгээлге жетип, жада калса өзүнө пайда алып келе турган эң жөнөкөй ишти дагы кыла албай калат экен. Бул дене жалкоолугу жөнүндө гана эмес, аракет кылгысы келбеген жүрөк жөнүндө дагы айтылып жатат. Жалкоо өзүн ойлонуп жооп берген 7 кишиден акылдуу эсептейт. Жалкоо адамдын эң коркунучтуу сапаты ал өзүнүн шылтоолорун туура деп эсептейт экен. Ал өзүнүн шылтоолоруна толугу менен ишенет экен. Жалкоо адам өзүнүн шылтоолорун эң акылдуу деп эсептейт экен. Акылдуу адамдар туура кеңеш берип жатса дагы, ал өзүн алардан жакшыраак түшүнөм деп эсептейт экен. Ошондуктан жалкоолук өтө коркунучтуу нерсе экен. Адегенде адам өзүнө шылтоо табат экен, андан кийин аракетсиз жашоого көнүп калат экен. Кийин эң жөнөкөй иштерди жасоого дагы ал үчүн оор болуп калат экен. Акырында өзүнүн мындай жашоосун туура деп эсептеп, акылдуу кеңештерди четке кагып калат экен. Ошондуктан куткарылган адамдар жалкоолуктун эң кичине белгисин дагы жакын жолотпошубуз керек экен. Анткени чыныгы жакшылык кылуу жашоосу жалкоолуктун карама каршысы экен. Эгерде Теңирди чындап даңктап, жакшылык кылуучу катары өмүр сүргүбүз келсе, анда
жалкоолуктан баш тартышыбыз керек экен. Эгерде жалкоолукту жеңбесек, анда жакшы кабарды таратуу кызматында ийгиликке жете албайт экенбиз. Жана жакшылык кылуучу жашоосунда дагы жашай албайт экенбиз. Ушу менен сөздү аяктайбыз. Чогуу сыйынабыз. Асмандагы Кудай Ата, рахмат бүгүнкү күнүңүздү бергениңиз үчүн. Рахмат Кудайым Ата, сиздин тирүү, таасирдүү сөзүңүздүн алдында ой жүгүрткөнгө мүмкүнчүлүк бергениңиз үчүн. Кудайым Ата, биз жыйынга келгенде, сиздин үйүңүзгө келгенде, биз ар дайым сиздин сөздөрүңүздү жүрөктөрүбүз менен кабыл алып, сөзүңүзгө татыктуу, ылайыктуу жашаган сиздин балдарыңыздардан болушубузга жардам бере көрүңүз. Ишеним жашоодо жалкоолонбостон, бардык күч аракетибизди жумшап, сизге таянып, сизден үмүттөнүп, алсырап калбастан, сиз келгенге чейин бизге тапшырылган иштерде ишенимдүү болуп, кубаныч жана сүйүү жүрөк менен аткарып жашагыдай кылып жардам бере көрүңүз. Сиз келгенде уятка калбастан, даңктын ичинде жолугала тургандай кылып жардам бере көрүңүз. Бардыгына сизге ыраазычылык билдиребиз. Бизди сүйүп куткарып алган биздин сүйүктүү Иса Машаягыбыздын атынан сыйынабыз. Аминь.